Кыргызстандын улуттук өнүгүү стратегиясын даярдоого катышып, учурда Казакстанда ишкер болуп жүргөн экономист Азамат Дикамбаев өлкөдө бизнести өнүктүрүүдө 3 негизги факторго көңүл буруу керек деп эсептейт. Анын пикиринде экономиканы өнүктүрүү маселеси глобалдык деңгээлде каралбай жатат. У нас институт собственности. Кыргызстанда менчик институттары начар абалда. Бизнести тартып алат деген коркунучтун айынан инвестициялар салынбай келет. Укук тармагы дагы ушундай эле абалда. Аны бекемдөө үчүн күчтүү сот бийлиги зарыл. Учурда транспорттук интеграция керек. Бул темир жол, сервистик борборлорду куруп алган соң аэропорт жөнүндө да кеп козгоого болот. Маалыматтан баштап банк кызматына чейин талап койгон стандарттардын деңгээлин жогорулатууда абдан маанилүү нерсе. Экономиканын өнүгүүсү үчүн жаңы технологияларды колдонуп, жашыл экономикага өтүү керектиги дагы белгиленди. Туризм, энергетика, кайра иштетүү жана айыл чарбасына инновация киргизип, аймактарды өнүктүрүүгө көңүл буруу абзел дейт ишкер Бабур Төлбаев. Бизде айыл чарбасын өнүктүрүүгө бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок инновациялардын жетишпей, агроном, фермерлердин жаңы технологиялар боюнча билими жоктугунан тармак артта калууда. Ошондуктан менин компаниям фермердик кооператив түзүп, чет өлкөдөн асыл тукум мал, жогору сапаттагы үрүн алып келип өзүбүздө колдонуп, ошол эле учурда дыйкан фермерлерге берели деп атабыз. Туура эле кылды жана бир топканча 60-40 мамлекеттин элине бизге келсеңер уруксат деген. Кыргызстан коноктошкон жакшы эл биз эмнебиз, эмнесе керекпиз бар биздин. Ушуну 10 жыл мурун билип койсо эле болмок. Жайытыбыз кенет деген сөз. Если мы улучшим сферу. Өнүгүү үчүн тейлөө деңгээлин жана билим берүүнүн сапатын жогорулатыш керек. Көптөгөн өнүккөн өлкөлөрдө билим берүүдөн эле мамлекеттик бюджетке миллиарддаган каражат түшөт. Адамдык ресурска арналган талкууда инвестиция адамдык факторго көз каранды экендиги айтылып, билим берүү жана саламаттык сактоо тармагында реформа керек экени белгиленди. Для такой маленькой страны, как наша. Калкынын саны аз, аймагы чакан өлкө үчүн 50дөн ашык жогорку окуу жайы өтө көп. Билим берүүдө реформа жүргүзүш үчүн окуу жайлардын натыйжалуулугун текшерүү үчүн көз карандысыз аудит жүргүзүп, талапка жооп бербегендердин жаап салбай, башка университеттерге кошуу керек. Улуттук илимдер академиясынын ишинин натыйжалуулугун да көз карандысыз аудит текшерип баа бериш керек. Дүйнөнүн ар башка мамлекеттеринде жашаган мекендештерин чогултуп, тажрыйба бөлүшүү менен өлкөнү өнүктүргөн мамлекеттер бар. Индияда чет жердеги мекендештер менен иштеген атайын министрлик бар. Форумга индиялык министрлик өкүлү катышып, тажрыйба бөлүштү. Чет мамлекеттерде 25 миллионго жакын индус жашап иштейт. Биздин мекеме алар менен тыгыз кызматташып, биз алардын маселелерин чечүүгө жардам беребиз. Алар экономикага акча салып, өлкөгө ири долбоорлорду жайылтышат. Мамлекеттик өнүгүү боюнча сунуш пикирлерин айткан мекендештер мындай иш-чараны такай уюштуруп турууну сунуштады жана ал колдоого алынды. Эми мындай форумду жыл сайын же 2 жылда бир өткөрүү маселеси каралып чыгат. Бурулай Сурманкулова, Нурлан Иманалиев, Коомдук биринчи канал.